Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы күй ормандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге мына экран астындагы айгырды көрсөтөбүз. Сиздерге туугандар, учурда биз таластабыз. Мына ушул жерде качка айгыр бар экен. Үйүрү бар. 3 жылдан бери жайлоого үйүрү менен чыккан айгыр экен туугандар. Мындайча айтканда үйүр баскан айгыр экен. Көрдүңүздөрбү? Бул Россия Федерациясынын Абакандан келген экен. Мурда. Ошол жактан келген жылкылардан алып, буйрусам ушундай тукум алыптыр. Булардын балдары чоңоюптур азыр эми. Буйруса айгыр алмаштыралы деп, мына ушул үйүрү бар чоң айгырды буйруса сатыкка коюптур. Улак көргөн эмес, Улак көрдүк. Бирок салып көрдүк, улагы жакшы эле болуп атат. Келиши эметкени жакшы эле. Так, бул ошондо азыр жашы канча болгон? Жашы 2 азый. Азыр, 2 азый, азыр турушунда 2 азый болду. Ошондо 5 жаш болуп калабы? 5 жаш болот, ооба. Мун бойлорун өлчөгөн эмессиздер, замер кылып? Өлчөдү, ушу келип кызыккандар өлчөштү. Канча чыкты? 70тин үстү болуп атат да, биз деле таамай. Угу жок ошончо. Метрге салып көрүп атат, 175 дейт. Токтоп туруңузчу. Көрсөтүп коелу. Жайлоодо жүргөндө жалаң, Ооба. Машалла. Жай ошо үйдө жүрдү. Улакты мындайча айтканда, улакка новичок десе болобу? Новичок, муну эми Баягы керек да, үйдө чыш керек, тапташ керек. Биз улактан буйтап калган эмес. Жок, улакты антип биз кунанында алып келгенбиз. Быштысынан баштап үйүргө коштук да. 3 жыл үйүр басты. Мунун балдары уже кунан болуп калдыбы? Кунан, Кудай буйруса кунан. Так, туугандар, ушу сатылат экен. Азыр эми жиликтерин көрөлү. Токтоп туруңуздар. Машалла, муну караңыздар эми. Ачыгын айтканда торпок улактын аты экен. Түштүк тараптын, Ооба. Анан үйүргө дегенде үйүр мына жайлоого кандай жүрөт экен? Жакшы. Быйыл да азыр жайлоодон түшкөн мезгил. Жайлоодо түштү, кечинде алып келишти да. Бул үйүрдөн эми келди, кечинде алып келишти. Машалла. Үйүргө дегендер, тукум алам дегендер көрүңүздөр, өңү да өтө күчтүү өңгөн. Сары жал, кашкасы да өтө күчтүү. Анан туяктарында бир карап коюңуздар. Таза, урунган, тебеленген жери жок. Туяктар таза экен да, улакка салынбаса. Эми өзүңүздөр багып туруп иштетсеңиздер болот экен. Бою 1.70 үстү. Мунун азыр баасын айтабыз. Дареги таласта. Өзүңүздөр чаласыздар да, таластын каеринде экенин сурайсыздар туугандар. Мына ушул жылкы сатыкка коюлду. Ден соолуктарын мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Көздөрү тептегерек болуп туруп мына келишип турат. Миңге экен, Ооба. Өтө жапайы деле эмес окшойт, Жок. Үйдө жүргөнү менен. Бул кышында тутулабы эле кайтып? Жок, кышында тутулган жок, ошо кышы жай ошо үйдө жүрдү, кармаган жокпуз. Болду, туугандар. Эми мунун баасын айтабыз. Анан кошумча суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөр эсине чалып туруп байланышасыздар. Эми урукка үйүр баскан жылкы сатылат экен мындай. Кыскача маалымат бергенде. Жашын, боюн сиздерге айттык, кай жактан келгенин айттык. Бул пол тияж болуп калды окшойт, Ооба. Үстү жеңил. Мындай жеңилдиги жакшы эле. Анан тоо ташта жакшы жүрүп атат. Үйүрү жакшы чыкты. Эң башкысы. Үйүр менен ушундай үйүрдө жүрүп ушундай жайлоодон эт менен келсем да сонун экен. Үйүрү да жакшы чыкты. Кулун алдырган жок. Бээлер кызыл калган жок. Дыйканга ошол эле да. Ооба. Эң башкысы ошол. Мунун баасын канча деп коебуз? Мунун баасын 5000 деп атабыз, эми дагы сүйлөшүү болот да. 5000 доллар анан сүйлөшөсүздөр. Ооба. Көрдүңүздөрбү? Жайлоодон келген айгыр экен. Ана барып көрсөңүз деле болот, сиз салыштырмалы. Барайынчы. Мына колумду көтөрүп тартатам, көкүрөккө койсом ушул жак келет экен, Ошо 1.70 үстү окшойт. Машалла. Көрсөтүп коюңчу баардыктарын. Ана торпок улакка эч нерсе көрүлөк, жашы чоңураак жылкы дегендерге мына көрүңүздөр. Алып туруп, чучуктарын толтуруп торпокко чабыңыздар.